Президент Атамбаев Кыргызстандын кыйынчылыктарын чечип, Кыргызстанды алдыга сүрөй турган мамлекет башчысы эмес, эмнегедир акыркы убакта карай турган болсок, Кыргызстанды сатуу үчүн келген президентти элес калтырат. Атамбаев башында турган, мурдагы президент болсо дагы, саясаттан кетсин деп талап кылып аткандар болсо дагы, мен бүгүнкү күндө социал-демократтардын Атамбаев башында турган оппозицияга өттүк дешин толугу менен колдойм жана туура деп эсептейм. Акаевдин дагы, Бакиевдин дагы Кыргызстандын эгемендүүлүгүн уттурган учурлар аябагандай көп болгон да. Бирок Атамбаев алардын баарынан ашпышты. Саткындар дайыма болгон, азыр дагы сатат, келечекте дагы сатат. Саясий жактан Орусияга болгон көз карандылыгыбыз болуп көрбөгөндөй аябагандай өстү. Бул Атамбаевдин кыргыз мамлекетине, кыргыз улуттун келечегине жасаган аябагандай чоң албан эмгеги болуп эсептелет. Тетирисинче айтканда албетте. Эгерде бардыгыбыз башыбызды жерге катып отура турган болсок, Атамбаевдики баары туура, социал-демократтардыкы баары туура деп, анда бир жылдан кийин Атамбаев Бакиевдин ордуна эле албаты эле келип калат. Саткынчыларга көңүл бөлбөгүлө. Социал-демократтар оппозицияда боло турган болсо, мен дагы оппозициялык саясатчы катарында ушул идеяларды ишке аша турган болсок, биз көп нерселерге чогуу иштегенге бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жаралды. Равшан Жээнбеков вор. Пусть на меня в суд подаст, я через суд докажу. Там срок давности прошел.